Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Орусия айрым мигранттарды өлкөдөн чыгарууну пландап жатат. Орусиянын эмгек министрлиги уюмдашкан жалдоо жолу менен өлкөгө келген эмгек мигранттарын профили боюнча иштебеси Орусиядан чыгып кетүүгө мажбурлай турганын мыйзам долбоорун даярдады. Бул тууралуу Известия министрликтин басма сөз кызматына таянуу менен билдирди. Мыйзам долбоорунда чет элдик жарандын Орусияда убактылуу иштөө укугун тастыктаган атайын документ түзүү каралууда. Белгиленгендей, мигрант уюштуруучулук кабыл алуунун алкагында белгилүү бир жумуш берүүчүдө иштейт. Жалдоочу компания алдын ала төлөмдөрдү документтерге ылайык жүргүзөт. Маалыматтарга караганда, бул эмгек мигрантынын авиабилет менен кошо аны жалдоо чыгымдарын көтөргөн компанияда иштөөдөн баш тартуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат. Кызматкер уюштуруучулук кабыл алууга катышпаган башка компанияга өтүүнү кааласа, 15 күндүн ичинде Орусиядан чыгып кетиши керек. Белгиленгендей, бул эрежелер визасыз же визасыз өлкөлөрдөн келгенине карабастан эмгек мигранттарына карата колдонулушу мүмкүн. Институционалдык жалдоо аркылуу визалык өлкөлөрдөн келген чет элдиктерди жумушка алган иш берүүчүлөр аларды жумушка алуу үчүн уруксат алууну талап кылбайт. Мамлекеттик думанын эмгек жана социалдык саясат боюнча комитети бул демилгени колдоого даяр экенин билдирди. Комитеттин жетекчиси Ярослав Ниголов Орусияда азыр мигранттардын өлкөгө визасыз кирип, жумушка орношуусуна шарт түзгөн патент системасы бар экенин, бирок көбү патентсиз иштеп жатканын айтты. Маалымат үчүн айта кетсек, 2017-жылы Орусия Өзбекстан менен өлкөнүн жарандарын убактылуу ишке, анын ичинде курулуш, айыл чарба жана өнөр жай тармагында ишканаларга уюшкан түрдө тартуу жана тартуу боюнча келишимге кол койгон. Ушундай эле келишим Тажикстан менен да бар. Федералдык коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча 2023-жылдын 1-кварталында Орусияга иштөө үчүн 1,3 миллион чет элдик жаран кеткен. Бул 2022-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,6%га көп. Алардын ичинен Өзбекстандан 630 000, Тажикстандан 349 000, Кыргызстандан 172 000, Армениядан 47 000, Казакстандан 34 000 Орусияга эмгек мигранты катары кеткен. Булак Назар Ньюс Кежи. Бириккен Араб Эмираттары нөшөрлөп жааган жамгырдан улам суу алдында калды. 9 мартта Бириккен Араб Эмираттарына жамгыр жаап, күн күркүрөп, жолдорду суу каптады. Тактап айтканда, Дубай жарым жартылай суу алдында калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымдагандай, Дубай бийлиги суу каптаган жолдорду тазалоо үчүн бардык чараларды көрүп жатканын билдирди. Ошондой эле жумушчулар көп кабаттуу жер астындагы унаа токтотуучу жайга суу каптоонун алдын алуу үчүн кум каптарды коюуда. Унаа токтотуучу жайларды ал тургай бир нече үйдө суу каптаган. Көптөгөн унаалар жаан-чачында сууга тыгылып калып, эвакуаторлор куткарышты. Ага ылайык улуттук метеорология борбору күндүн аягында жаан-чачындын ар кандай интенсивдүү болушун, ошондой эле күн күркүрөшүн эскертти. Ал эми ага байланыштуу жергиликтүү тартип сакчылары тургундарды унаа айдап, көчөдө жүргөндө этият болууга чакырды. Кошумчалай кетсек, Рас Ал-Хайма шаарынын тургундарына аба ырайынын начарлашынан улам жер көчкү коркунучу тууралуу эскертилген. Жер көчкү Эмират Роудуна баруучу көчөдө болгон. Булак Супер Кежи. Жалал-Абадда жигит кортежде кетип баратып асманга ок атты. Жалал-Абадда той кортежи учурунда унаадан чыгып алып, асманга ок аткан жаран кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, анын видеосу социалдык тармактарга тараган. Видео тасма Жалал-Абад облусунун аймагында болгондугу аныкталып, ыкча миздөө иш-чаралары жүргүзүлүп, натыйжада Жалал-Абад облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан 1996-жылы туулган жаран кармалып, тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Сузак районунун райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Ал эми унаанын айдоочусуна авто эн баштык кылгандыгы үчүн 15 000 сом өлчөмүндө айып салынып, унаасы айып короо жайына токтотулду.
Булак Супер KG. Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды куттуктады. Коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкө башчы Садыр Жапаровду жана кыргыз элин ыйык Орозо айынын башталышы менен куттуктады. Куттуктоону президенттин администрациясы жарыялады. Сизди, бардык жакындарыңызды жана боордош кыргыз элин бүткүл мусулман жамааты чоң сүйүнүч жана кубаныч менен тосуп алган ыйык Орозо айынын башталышы менен чын диlimден куттуктайм. Көптөгөн кылымдар бою жалпы тарыхый, диний, маданий жана агартуучулук баалуулуктарын бирдей ыйык тутуп келген боордош элдерибиз Орозо айын боорукердик, сабырдуулук жана береке сыяктуу сапаттардын өзгөчө үлгүсү катары жогорку маанайда тосуп алышат. Улуу жана сыйлуу айдын ушул берекелүү, жаркын күндөрүндө биз мындан арыда мамлекеттерибиздин ортосундагы ар тараптуу жана узак мөөнөттүү стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди тереңдетип, боордош элдерибиздин мамилелерин бардык тармактарда тездик менен өнүктүрүүгө ниеттенебиз деп айтылат куттуктоо катында. Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровго чыңден соолук, бакыт таалай жана жоопкерчиликтүү ишмердигинде зор ийгиликтерди, ал эми достук мамиледеги Кыргызстан элине тынчтык, бейпилдик, ырааттуу өнүгүү жана бакубатчылык каалады. Булак Супер KG. Байден мусулмандарды Рамазан майрамы менен куттуктады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти мусулмандарды Рамазан айынын башталышы менен куттуктап, Газа менен алмашуу келишиминин алкагында тынчтыкты орнотуу үчүн 6 жума бою талыкпай иштөөгө убада берди. Ошондой эле АКШ лидери белгилегендей, 2 миллионго жакын палестиналык согуштун натыйжасында үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болуп, алар тамак-аш, суу, дары-дармек жана баш калкалоочу жайга абдан муктаж. Газадагы согуш Палестина элине коркунучтуу азаптарды алып келди. 30 миңден ашуун палестиналык каза болду. Алардын көбү карапайым тургундар, анын ичинде миңдеген балдар бар, деди америкалык лидер. Мамлекет башчысы АКШ Газа жээгинде убактылуу порт түзүү боюнча кадамдарга барганын жана Палестинанын анклавына аба, кургактык жана деңиз аркылуу жардам жеткирүүгө аракет кыларын эске салды. Анын айтымында Израиль Палестина чатагын биротоло чечүү, эки эл үчүн эки мамлекетти түзүү болот. Дин эркиндигине негизделген жана иммигранттардын, анын ичинде мусулман иммигранттардын салымына курулган АКШда исламофобияга таптакыр орун жок, деди Байден. Байден Вашингтон исламофобия менен күрөшүү боюнча биринчи улуттук стратегияны иштеп чыгып жатканын кошумчалады. Белгилей кетсек, буга чейин Байден Газа портунун коопсуздугу Израилге өткөрүп берилерин айткан. Булак Назар Ньюс KG.